Дубиналарды жыгачтар алып алышып. Анан баганын эртемен алып түшүп кеткен. Кандай башы жок баласың эй. Ал эми бул жаңжал кече жакында эле болду. Укук коргоо органдарын деле көзгө албай, кара күчтү колдонуп, жетекчини барымта кылышкан мындай. Оны арызганды байлап эле койгочу экен. Мыйзамсыз иш алып барып жатсак, алар ушул нерсе талаптарды айтып чыкса бир жөн эле. Бирөөнүн үйүн бузуп кантип иш жүргүзөсүң? Кандай өзүм мойнума алам да, кепилдик алам. Алардын 1 метрде коросуна кирбейм. Өзүбүз казабыз деген кызыкчылыктардын негизинде туура эмес түшүнүктөрдү ал жерде жүргүзүп жатат да, мындай саясатты. Бир да бизнесмен, ишкер эч кандай кысымга алынбашын кепилдейбиз. Аксакалга сөз бербейсиңер. Ошол ар бир адамга мындай кылалы, кагазга оробой эле ким ачык эле айтыңыз. Мен суроомо жооп ала албай калдым да, ошо элдин үстүнөн кайрыласызбы же уюштуруучулардын үстүнөн? Уюштуруучулар. Бизге негизи бул ызы чуулар 6-7 айдан бери болуп келатат. Анан баганын эртемен алып түшүп кеткен. Оны арызганды байлап эле койгочу экен. Кандай башы жок баласың эй. Ар жол менен камашыңар мүмкүн, коркутушуңар мүмкүн, өлтүрүшүңөр мүмкүн, бирок казылбайт. Ошону эске алып койсоң. болду сонча. Өлтүрүшүңөр мүмкүн. Эми өлүмгө бирөкөө сөйлөбөз, кызылаттык жок. Же жалганбы? YouTube'дарга чейин чыгардың жалганбы? Хadi шека. Карамай болду. Айтпаса адам жан чыгып атасың. Кайча 4 saat жүктөйм. Hiç kim tüyvek buğa. Mışığını pış devayt, murdun kalmağayt, kolun çımçıvayt. Жыргал, эмне кылайын эми? Мен бирөөмөн касам ичейин бе? Сүйлөгөнгө мен деле акым бар. Мен могу жаш балам менен ойлоп жүрөмбү силерге. Yok oldu. Çok bu aslı örgünler niye çıkartıyor? Bunu gelip julmalayısınlar, birini saygılayısınlar. Basmayt, basa bana men cevap verin. Kol men götürüp men cevap verin. Ал опасный да. Apasını emez. Men suranып атам. Şeyde elдин атынан мен суранып атам. Жок, эме. Ушуну апчылып турайлы. Жогорудагы кадрлар Шыңсай айылынан тартылган. Шыңсай айылын боюнча биз буга чейин көмүр казуу иштериндеги жана дагы эл менен компаниянын ортосундагы пикир келишпестиктер, ортодогу нааразычылык жөнүндө сиздерге так кенен кесир айтып бергенбиз. Ал 2-3 эфир болуп буга чейин да чыккан. Ал эми бул жаңжал кече жакында эле болду. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай эл менен ошол көмүр казуучу компаниялардын биринин ортосундагы пикир келишпестик болуп эсептелинет. Биз бул тема боюнча атайын ошол компаниянын ээлерине келип жолуктук. Саламатсыңарбы? Биздин келгенибиздин себеби баягы элдин суроосу. Бизге эл дагы кайрылып жатат. Балким алар дагы кайрылуу жасайт аз канакай күндөрдөн кийин. Дегенкиси, сиздер эмне себептен эми айылга барып, буга чейин техникаларды коюп кеткенсиңер. Андан кийин азыр вагонуңарды барып коебуз деп атсыңар, ишти баштайбыз деп жатыптыр. Эми баштайбыз дегенге бир жүйөлүү негиз керек да. Мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин, бардыгы мыйзам чегинде болгондон кийин мыйзамдуу болуш керек. Ал эми эл сиздерди киргизбей жатат. Себеби элдин да билгени бардыр. Эң эле биринчи азыр айта турган болсок, бул биздин көмүр казуу фирмабыз, бул бардык алынган лицензиябызды ошондой эле буга чейин биздин ошол эле айылдын айыл өкмөтү буга чейин бир канча жанагы лицензияны жокко чыгаруучу же мыйзамсыз берилип калган деп бир канча жолу жогорку жактагы министрлерге, жогорку жактагы жана экотак инспекцияга кайрылышкан. Тийиштүү органдын баарына? Бардыгына. Жообу эмне болду? Жообу, алардын жообу биз кагаз түрүндө ар бир айыл өкмөткө, ушу бизге ушундай арыз түшкөн негизинде ар бир айыл өкмөткө кагаз түрүндө биз жооп, булардын бардык жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү бардыгы мыйзамдуу деп кат жүзүндө келген. Мыйзамдуу деп кат жүзүндө келген деп атасыз. Мына көрүүчүлөр көрүнсө, мыйзамдуу экендигин мындай бир баштан мындай көрсөтүп бергизчи. Лицензия, ошол жерге баягы чалгындоо иштери, уруксат, мамлекетке төккөн акча каражатыңар, ошонун баарын бардыгы могул жерде эң эле акыркы бул келишим, бул жердин бети Токой чарбага карайт. Кочкор Токой чарбасына акыркы жолу 2023 жылы 7
июлунда июлдун 19-июлунда биз ошол Токой чарбанын башчысы менен келишим түзгөнбүз. Мында колдору бардыгы бар. Бул эми акыркы документациянын бөлүгү да. Мамлекетке канча төлөдүңөр? Мамлекетке 1 миллион, бул жерде жазылган 1 миллион 356 миң сом төлөндү. Чалгындоо иштеринде мындайча айтканда Токой чарбага кетирген жанагы ущерб деп коет. Биз казып атканда канча зыян келтирсек, ошол жанагы Токой чарбанын жерине ошонун ущербин деп коет. Бузуу иштерин жүргүзгөндүн келип бардык эксперттер келип текшерип, бүгүнкү күндө 1 миллион 360 канча миң чыгарып берген, биз ошону төлөдүк. Достор, бизде абдан сонун жаңылыктар бар. Red Petroleum батирлерди белекке берет. Ооба, Red Petroleum батирлерди белекке берет. Бишкек шаарында жана Ош шаарында жана башка көптөгөн белектер. Таиландга эс алууга 5 жолдомо. 10 LG сыналгысы, 10 ноутбук жана 10 планшет. Бул ойнотуунун катышуучусу болуу үчүн RedPay уюлдук тиркемеси аркылуу 700 сомдон өйдө май куюшубуз керек. Ар бир 2000 сомго бир купон сиздики. Купондордун саны чектелбейт. Өз батириңизди утуп алыңыз. Эми мындай сөз болуп атат да, Шыңсай элинин баягы тынчсызданып жаткандыгынын бирден бир себеби жана тоо бет тарапта, тоо тараптагы сарайлар бар экен, үйлөр бар экен. Ал баягы ата конуш деп коет. Негизи дегенкиси баягы Кызыл Алма айылы, жаңы болсом Кызыл Алма айылынын тургундары башкысы ошо шыңсайлыктар болуп эсептелет. Анан ата конушубузду келип бусканы жатышат, үйлөрдүн баарын бусканы жатышат, үйлөрдү ал деди, бузабыз деди, ушул жер менен өтөт экен деп бизге дагы арыз арман айтып, биз дагы буга чейин чалдырганбыз. Балким көргөн болушубуз керек. Эми бирөөнүн үйүн бузуп кантип иш жүргүзөсүңөр? Ушу өтө жакшы суроо болду ушу негизи. Ушул түшүнүктү ошол Кызыл Алма тургундарына, ошондой эле Шыңсай элинин тургундарына бул ошол элдин ичинде бир 3-4-10 чакты адамдын кызыкчылыгы, жекече кызыкчылыгы, мындайча айтканда жекече кызыкчылыкта, мындайча айтканда документ түшүнгөн бир кичине кагаз түшүнгөн адамдар өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, ошол ар бир адамга мындай кылалы, кагазга ороп эле ким ачык эле айтыңыз. Эми Жыргал Султаналиев, анын бир тууган ээси Асыл Султаналиев дегендер ачык эле. Алардын эмне кызыкчылыгы бар? Алардын конкретно ошол жерде буга чейинки канча изилдөөлөрдү биз дагы жүргүздүк, өзүбүз казабыз деген кызыкчылыктардын негизинде туура эмес түшүнүктөрдү ал жерде жүргүзүп жатат да, мындайча айтканда саясатты. Ошо бүт бардыгы оплачиваемый, Кудайга шүгүр. Сиздерден эчтеке кетпейт. Ушу жакшы барып эле ушу губернатор жанына элчилик менен чогуу туруп берип, айтар сөздөрдү шыңдын кандай маанилүү экенин, казышка каршылыгыңыздарды билдирип келсеңиздер, эми сүйлөшүңөр, ал жерде шыңдан да барат, Кудай буйруса. Ошол калган эжелер, карындаштар, сиздер дагы мындай кичине бир ой жүгүртүүлөрдү умуртуп, мына сөздөр өтө укмуш экен да, эртең Кудай кааласа, журналистке сүйлөгөндө да ушул сөздөрдү айтса өтө таасирлүү сөздөр экен да. Ошого окшогон сөздөрүңүздөр да болсо мындай аракет кылайлычы, силерден бир суранып кетет элем да, негизи өзүмчө. Ошолардын түшүнүгүнүн негизинде алар биздин жерибизди бузат экен, биздин ушундай сууну бузат экен деп туура эмес түшүнүктү таратып жатат. Ал жерде мен дагы мурунку бөлүмдө дагы айткам. Биздин лицензионный граница, биздин чек ара, алардын чек арасына Кызыл китебине 1 метр дагы өтүп кетпейт. Жана 1 метр биз чийип берген. Канча алыстыкта? Алыстыгы 1 километрден алысыраак. 1 километрден алысыраак, ал үй алыс жакта эле турат да. Эми бул ал жергиликтүү элдер айтат, биздин үйүбүздү бузат кесиңер, үйүбүздү жок кылат кесиңер деп атат. Мен дагы бир киши коргойт да үйүн. Мен дагы бир жолу айтам. Эгерде алардын коросуна, алардын үйүнө эгер биз 1 метр жылып кете турган болсок, мен ошол жерде азыр укук коргоо органдары кандай орган болбосун, мен ошол жерде бардык жоопкерчилигиме жана мени тартууга мен өзүм кепил мындай шарт түзүп берем да, мындайча айтканда өзүм мойнума алам да, кепилдик алам. Алардын 1 метр да коросуна кирбейм.
1 метр өзүмүн чийип берген, өкмөт чийип берген лицензиям. Суу канчалык алыс силерден? Суудагы кыйла бир 500 метр алыс. Суудагы алыс. 500 метр алыс. Ошол нерсени мен азыркы жергиликтүү элдерге эч түшүндүрүп бере албай койдум да. Булардын оюнда ошол бир-эки адам түшүндүрүш тура эмес түшүндүрүп койгон элдерге. Ошону түшүнүктүү тура эмес түшүнүп алып, сен андай кылбайсың, сен үйүздү бузасың, короону бузасың, биздин жайытты бузасың деп ушундай бир тура эмес бизге талаптарды коюп атат да элчи. Мен кайра айтып атам, что биздин лицензионный участок силердин жериңерге кирбейт. Biz 1 kilometr alыс силерден турабыз, 1 kilometr алыс иш жүзүн жүргүзөбүз деп мен кайра түшүнсөм түшүндүрүүсү. Эми бияктан кызыктай суроо болот да, сиздер айтып жатасыздар, биздин лицензионный участок алыс. Элге тийбейт, зыяны жок депчи. Анан силерге мамлекет уруксат берип атат. Мамлекеттин тендерге катыштыңар, чынбы? Аукционга катыштыңар, аукционду утуп алдыңар, туурабы? Аукционду мамлекет өзү жарыялаган, туурабы? Анан мамлекетке акча каражатын төлөдүңөр. Төлөдүк. Анан мамлекет тарабынан силер ишкер болгондон кийин ишкерлерге кандай колдоо, кандай жардам, кандай көмөк көрсөтүп атат? Мисалы үчүн менин жерим болсо, менин огородум болсо, же болбосо эшин алдым болсо, ошону мен ижарага берердин алдында аялым менен, бала бакырам менен кеңешип туруп, берели ушул жерди деп, анан чечим чыгарып берем да. Чынбы? Анан сиздер мамлекетке акча төлөгөндөн кийин силер аяктан талап кылдыңарбы? Бул жагыңар чыр экен. Андай чырлуу жерди эмнеге коесуң аукционго? Сурап көрдүңөрбү? Эми жанагы же акчасын төккөнү болду, эл менен өзүм кеңешип болду. Мамлекеттин мыйзамында жогоруда сизге дагы берем го. Эгер кандай жер болбосун, түгүндө кен байлык боло турган болсо, мамлекеттин мүлкү бул берилет да. Эгер ал жерде жердин бетинде кызыл китеп боло турган болсо, анда ал берилбейт. Анда дагы кызыл китептин ээси менен чогуу биргеликте договор түзүп туруп, анан казуу иштери жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө биз иштеп аткан азыркы казабыз деген жердин бети бул Токой Чарбага карайт. Биз Токой Чарба менен азыр эле көрсөттүм го. Токой Чарба менен келишимибиз бар. Ал жерде кызыл китеп жок. Кызыл китеп барлар аркы тарапта 1 километр аркы тарапта турат деп. Биз өтө көп жолу кайрылдык бул тууралуу. Кайрылсак айтты, ал жерде Токой Чарба карайт экен, Токой Чарба менен келишим түзүп, ишти алып беребиз деген жоопторду айтышты. Ал эми бардык эле кең аскан компаниялар алтын болобу, темир болобу, көмүр болобу, жергиликтүү элге жардам берип жүрөт, жергиликтүү бюджетке салымын кошуп жүрөт. Же болбосо ошол негизинде фонддор түзүлүп, фондко акча төлөп, фонддун негизинде ошол жердин инфраструктурасы, баягы социалдык объектилер дейбизби, жолу дейбизби, ошого жардам берилип жүрөт да. Анан сиздер ошо Шыңсай элине кандай жардамдар көрсөтөбүз деген пландар болду эле? Биз буга чейин өтө көп жолу элдин астына барып өттүк. Айыл өкмөт дагы өзү баш болуп, өзүнүн клубуна элдерди уюштуруп берди. Мен ошондо чыгып дагы айттым. Силердин өзүңөрдүн кандай талабыңар болсо, может ошол өзүңүн өз ара бир чоң бир муктаждык болсо, кандай садик же мектеп же поля же өзүңөрдүн ар бириңер ушундай бир соцпакет мындай мынча процент мынча айтканда жыл сайын ушу көмүр чыккан көмүрдөн ушунча бизге берип турасыңар деп өз ара келишип бир чечимге келсеңер, биз ошого бардыгына даярбыз деп мен буга чейин. Алар эмне деп жооп берди? Алардын айтып жатпайм, алардын жообу бир гана түшүнүксүз эле, жок, биз каздырбайбыз, биз ата бабаларыбыздын жери деп эле мындай туура эмес келишимге келбей жатышат да. Эми мындай да, биз азыр Кыргызстан мамлекетинде жашайбыз, мыйзамдуу мамлекетте. Биз бардыгыбыз же бир ал жерге барып мындайча айтканда басып алып, ушундай бир мыйзамсыз иш алып барып жатсак, алар ушул нерсе талаптарды айтып чыкса бир жөн эле да. Биздики бардыгы канча 2 жылдан бери ар бир органдардан, ар бир гос органдардан биз комиссиянын негизинде уруксат кагаздарын алып келип жатабыз. Бул боюнча юрист эмне дейт болду экен? Май куюп алыш керек эле. Май койчу жактан өтүп кетпедик. Эч нерсе эмес. Башкасынан эле куюп алабыз. Ред Петролиумдан май куюп, батир утуп алсак болот. Бул биздин кыялыбыз да.
25 августка чейин Red Petroleum'dan май куюп, купондорго ээ болуңуз. Батир жана башка көптөгөн сыйлыктарды утуп алууга шашылыңыз. Негизи жетекчисин мурунтан эле тааныйбыз. Жөнөкөй эле бир мурун тыштарыгер эле болгон. Бул бир чиновниктин баласы эмес да, бир миллионердин. Аны ушул ишкердикке өткөн да, ишкердикке. 2020-жылы тийиштүү каттоодон өтүп, тийиштүү лицензияны алган. Мамлекет өзү ошол жерде долбоорун даярдап, анан ошол жерге аукцион койгон. Бул барып мамлекеттен суранып ошол жерде алып бер деген эмес да. Даяр, ошо долбоор даяр жерде аукцион менен алган лицензиясын. Кече жакында болсо казып иштетүү максатында жер казысын пайдаланууга укугуна лицензиясын алган. Башкача айтканда бул жерде бүт мыйзамдар, талаптар сакталуу менен Этно компания жоопкерчилиги чектелген коому иш алып барууда. Бир кандайдыр мыйзам бузуу эч кандай жок орун алган эмес. Жергиликтүү тургундар дагы, ошондой эле айыл өкмөт дагы мүмкүн болгон бардык мамлекеттик органдарга арыздарын жазышкан бир нече жолу. Бардык арыздар боюнча мындай канааттандыруусуз арыздар келген да, эч кандай мыйзам бузуу жок ал жерде деп келген. Булар айла жоктун айла бир чарасын көрүп жатышабы, же кандайдыр бир адамдардын кызыкчылыктары ишке ашып жатабы. Акыркы 20-июль күнү биз ошол жерге ишти баштоо үчүн киришкенибизге, негизи бул ызычуулар 6-7 айдан бери болуп келатат. Бирок 20-июль күнү ошондой ызычуу болушун биз алдын ала билип, атайын укук коргоо органына кайрылганбыз. Коомдук тартип сактап койгула, биздин ниетибиз түз. Биз бирөөгө зыян кылып койбойлу, бирөө бизге зыян кылып койбосун деп укук коргоо органдарынын арызы менен жазып кайрылып, ошолордун коштоосунда киргенбиз. Биз алдын ала билгенбиз, элдер каршылык көрсөтөт деп. Бирок ал жер 20-июль күнү ошол укук коргоо органдарын деле көзгө албай, кара күчтү колдонуп, жетекчини барымтага алышкан, мындай ооруп алышып, бир канча 2-3 саатка алышып, анан коркутуулар болгон. Кан төгүлөт деп, колдоруна немелерди алып алган, жанагындай эмне деп коет эле илгерки, жанагындай дубиналарды, жыгачтар алып алышып, кадимкидей эле мындай жапайчылык тилин колдонушкан да. Болсо бир эч ким спортсмендер барган эмес, бир чоң бирөөлөр барган эмес. Каршылык көрсөтүштү. Ал боюнча арыздарды жазган атабыз азыр. Курдоматтар деле болуп турган, менин жеримди басып калды деп. Ал жерде эч бирөөнүн жерин бир да чөбүн баскан эмеспиз. Болгон өздөрү билип эле элип алышкан жерлер бар, жана жолдорду тосуп алышкан, өздөрү билип илгертен короолорду. Ошол жерлер гана бир машина мажбур өтө турган жерлер эле болушу мүмкүн. Атак негизи бир дагы жеке менчик жерге эч кандай бир биздин дөңгөлөктөр кирген эмес. Бир да бир жеке менчик бирөөнүн жерин биз мындай пайдаланып же бир мындай бузган жокпуз. Бардык эле мыйзамдуу да, анан алардын талаптарын бир мындай тактана талаптар деле жок да. Жөн эле каршыбыз, ата бабабыздын жери, жөн эле бир каршылык көрсөтөт. Конкреттүү түрдө экологиялык же бир салык жактан же бир башка жактан бир зыян болот, бир фактыларды эч бир чыгара алышкан жок да. Талаптар деле ачыктаан эмес. Анан күмөндөр гана пайда болот экен, шартында турган бир нече адамдар бар, ошолор бир кандай кызыкчылыктары көздөп жатабы депчи. Ошондой гана күмөн келет экен. Биз ачык диалогко даярбыз. Биз ошо достук айыл өкмөтүндө чогулушка деле барганбыз, ачык эле. Чекемен кетет да? Чекемен кетет бул жерде. Бул үйлөр кирбейт биздин лицензиялык участкачы. Үйлөр кирбейт. Анан көпчүлүк айтат, биз жанагы чыккан биздин кызыл китептерибиз бар депчи. Кызыл китепке биздин лицензиялык участок кирбейт. Мамлекет өзү бир мындай бизге мүмкүнчүлүк түзүп бере берсе, эл менен тил табыш кыйын экен. Эл жаш баладай бобойт, каршымын деп туруп алса кыйын экен. Элге күч колдоно албайт экенсиң. Анан айла жок, ушу арызы гана жазып атабыз. Эми жанагы сиздер барганда каршылык көрсөттү деп жатпайсыздарбы? Ооба. Барымтага алды, бир топ баягы күч колдонду депчи. Анан эми укук коргоо органдарынан кайрылабыз деп жатасыздар. Ошондо айыл элдин үстүнөнбү же ошол жерден катышуучулардын, уюштуруучулардын үстүнөнбү? Мен жеке пикирим боюнча карапайым адам, мен өзү юрист катары карапайым адамдын баарын мыйзамдарды билбейт деп билем, түшүнөм да. Карапайым адамдарга бирөөнүн сөзүнө оңой ишенип алышат. Мисалы үчүн буну бир бөкөчө катары айтып койгон болушу мүмкүн жарым. Бул ушинтип биздин элибизди, жерибизди ушинтет экен, анан каны сорот экен, анан ушундай болот экен десе, алар түшүнбөйт да, экологиялык талаптарды түшүнбөйт, мыйзамдарды түшүнүшпөйт. Мен оюмча алар ошо бирөөнүн сөзүнө ишенип алып эле, ушундай наразы болуп, чындап эле аларды уксаң, өзүнчө бир коркуулар деле болушу мүмкүн. Алар мамлекеттин каттарына ишенбеши мүмкүн, ошо бир-эки адамдын сөзүнө ишенип эле ошентип ызчууга алдырып жатышса керек деп ойлойм да. Мен суроомо жооп ала албай калдым да, ошо элдин үстүнөн кайрыласызбы же уюштуруучулардын үстүнөн? Уюштуруучулардын. Аттары деле жазылат, биз эл билбейт да эч нерсени, чындыгы немени билбейт жагдайды. Эми арасында болушу мүмкүн, жөн эле мындай ач көздүк, жеке эгоисттик менен эле бербейм болду, каалабайм болду деп эле арасында болушу мүмкүн, бирок жалпы элдин үстүнөн жазган жок, уюштуруучулардын үстүнөн. Түшүнүктүү. Бул жерде элдин күнөөсү жок экен да? Эл дайыма эле карапайым айыл эч нерсени билбейт да, негизи мындай мыйзамдарды жакшы түшүнүшпөйт, мындай жакшы аңдап билбейт, же болбосо
жеке каалоолорун биринчи орунга коюшу мүмкүн, каалабайбыз деп элечи, мындай эле. Диалогко келбейт да, мындай сүйлөшүүгө да келбей атат да. Осы сунуштар айтылып атат, жандай долбоорлор кылсак, ишке ашырсак болот, чогуу бакчаны куруп же башка деп. Келишим отуруп, келишим кылсак болот да, мындайча договор кылсак болот. Айтып жатпаймынбы? Жогоруда айтылган аттардын бизде аудио запистери дагы бар, кандай уюштуруп жатканын, кандай буга чейин кимдерди уюштуруп, кайсыл жерге жанагы жол акыларын төлөп, бардыгы каржыланган деген сөздөрдүн аудио запистерин дагы сиз көрсөтөсүз. Ошол негизги уюштуруучу адамдардын үстүнөн гана биз арыз жазабыз деп келишим кылдык да. Себеби биз Кыргызстаныбыз кече күнү Камчыбек Кыдышаевич, Садыр Жапаров, ушу президентибиз, урматтуу президенттерибиз айтып атат. Биздин ишкерлерге, ички инвесторлорго мыйзамсыз ким бут тосо турган болсо, катуу чара көрүлөт депчи. Бир да бизнесмен, ишкер эч кандай кысымга алынбашын кепилдейбиз. Эми биз жогоруда көрсөткөндөй биздин бардык документтер и башка министрликтер, жогоруда сиз дагы канча министрликтерден барып интервью алдыңыз, бардыгы мыйзамдуу деп келип жатат. Бизде эч бир мыйзамсыз эч бир аракетибиз жок. Ошонун негизинде катуу чара көрүлсүн деп биз азыр үстүнөн арыз жазабыз деп турабыз. Юристке суроо да. Эми баягы мыйзам чегинде албетте сиздер баягы арыз жазабыз, кайрылабыз деп жатасыздар. Эми тергөөчү кайсыл беренени коет, же ишти ишти жабабы коебу, ал тергөөчүнүн иши, баягы өзүнүн жумушунун алкагында иш алып барат. Бирок юрист катары сиздин оюңузча кандай чара колдонулушу ыктымал? Ушинтип бирөөнү үгүттөп, баягы ызы чууга алып келүү, түшүнбөстүккө алып келүү, же болбосо билип туруп баягы атайлап жасоо, маалыматты туура эмес таркатуу боюнча. Бу жерде көбүнчө мындай ден соолукка зыян келтирилбеген учурларда көбүнчө бейбаштык көбүнчө болот, бейбаштык. Анан жол тосуулар болгон болсо, жол тосуу боюнча өзүнүн беренеси бар. Барымта алган бул бир аз оорураак берене, барымта алган боюнчачы. Ал видеосу бар, мындай тосуп алып, тегеректеп барымта алып, ал барымта алган беренеси козголушу мүмкүн. Негизи мындай ушул сыяктуу аудио запистер бар, тияка каржылап, бияка каржылап уюштурган депчи. Чогулганда эч кандай жыйынган, чогулганда эч кандай неме жок, негизичи. Болгон жанагындай адамдын эркиндигин чектеп, ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратуу, анан өз билемдик болуп калат берде, берене өз билемдик, самоуправство болуп. Мамлекет негизи буну чектейт да, ар бир ишкананын ишмердүүлүгүн мамлекет чектейт, токтотот, же уруксат берет. Анан булар өздөрүнчө эле бир самоуправство болуп өз билемдик кылып атат. Ошо өз билемдик беренеси дагы бир аз туурараак келет го деп ойлойм да. Кимиси келсе дагы биз бүт кагаздарды көрсөтүп берип, ордунда барып, мындай тынчтыкта эле мындай түшүндүрүп көрсөтүп эле бере алабыз. Болсо любой жака жазсын, биз даярбыз да, жазсын, министерство жазсын, лицензиясы мыйзамсыз берилсе, кайтарып алсын лицензияны. Ошол достукта чогулганда мен айткам алардын тарабынан, лицензия силер, мен даже кеңеш бергем, силер туура эмес жака жазып атасыңар, чечпейт. Лицензия туура эмес берилди десеңер, лицензияны берген органга жазгыла деп мен кеңеш да бергем да, мен ачык эле. Бизде мындай коркуу жок да жерде. Ниетибиз жашап турган эчтеке жок, Жок, биз даже алар туура эмес жака арызданып атпайбы? Чара көрө албай турган жактарга арызданып атат да, мисалы. Лицензияны берген органга эле арыздангыла, эмне кыласыңар, башыңар ооруп дедим. Ызы чуу кылып, нерв кетирип. Мисалы арызданышты деле, мисалы эч кандай неме болгон жок да. Ак ниеттүү ишкер. Буну эл да колдош керек да, эл. Ошонун шарапаты менен ошол жолдор түздөлүп калышы мүмкүн, балким биринчи болуп калышы мүмкүн. Болгону ачык айкындуулук болуш керек. Анан ар бир иште мындай көзөмөл болуп турса, ачык айкындуулук элечи. Түшүнүктүү. Кошумчаңар барбы? Негизи ал ишти баштаган, лицензия алгандан бери канчалаган төлөмдөр төлөндү, мамлекетке бонус төлөндү, мамлекетке ошол эле Кочкор ата, ошол эле Достук айыл өкмөтүнө мындан ары миллиондон ашкан жыл сайын налогтор төлөнөт. Эң эле негизи бул биз азыркы жерибизге 7 айдан бери экскаваторубуз 750 000 сомдон 5 миллион 250 000 сом уже биздин чыгым болду. Бул бир эле экскаватордук. Анан сырткары кечеги алып чыккан алган вагондорубуз, андан сырткары дагы бул лицензия разведкага, проектисине, ошондой эле Токой чарбанын проектисине, ошондой эле азыр жана жогоруда айтып кеткен 1,5 миллион сом мамлекеттин казынасына, мындайча айтканда, Токой чарбанын ущербине оп, мында бардык алганда 10 миллиондон ашык биз чыгым кылдык да. Бул жерибизге. Иш башта элек жатып элеби? Иш башта элек жатып эле 10 миллондон дагы ашат, мындайча айтканда. Анан
биз кайра айтып жатабыз, ал жерде эгер ушул карьер ишке түшүп кете турган болсо, ошол эле жергиликтүү адамдардан ишке алынат. Жергиликтүү адамдар ошол жерде кимиси КАМАЗ айдай турган болсо, КАМАЗга ишке айлык төлөп берели, же повар кылып берели. Кимиңердин колуңардан эмне келе турган болсо, эң эле биринчи ошо жергиликтүү адамдардан ишке кабыл кылабыз деп. Существует один миф, в котором говорится, что по трассе с открытыми окнами уходит больше бензина, чем с включенным кондиционером. Якобы из-за сильного сопротивления воздуха. И сейчас мы проверим, как реально экономнее. Заправляем полный бак до горлышка, обнуляем, открываем окна, и нам нужно проехать ровно 100 километров. 50 туда и 50 обратно. Проехав ровно 100 километров, заливаем бензин до горлышка на той же заправке и на той же колонке. Получаем расход с открытыми окнами в 7,89 литров. Теперь самое интересное. Включаем кондиционер и проезжаем еще 100 километров. Интересно, какой же будет результат. И снова для чистоты эксперимента приезжаем на ту же заправку. Чё так долго? Да мне тут рассказывали, что у них проходит грандиозный розыгрыш. Здесь каждый из вас может выиграть квартиры в городе Бишкек и в городе Ош, 5 путевок в Таиланд, телевизоры, ноутбуки и планшеты. Чтобы принять участие, нужно просто заправить свое авто через мобильное приложение RedPay на сумму более 700 сомов. Сейчас я покажу оператору свой штрих-код из приложения RedPay. Теперь я участник розыгрыша. За каждые 2000 сом вы получите один лотерейный купон. Узнайте подробности на странице Red Petroleum. Залив снова до горлышка, мы получили расход с кондиционером 8,83 литра. Как и следовало ожидать, езда по трассе с открытыми окнами намного дешевле, чем с включенным кондиционером. Получается, миф разрушен. Но ты подписывайся и ставь лайк. Пока. Ар бир нерсенин чеги болот. Биз дагы 2-3 жылдан бери тийиштүү бардык органдарга кайрылып, бардык нерсени, документтерди бардыгын кандай керек болгон болсо бардыгын кылып келип жатабыз. Эми ар бир нерсенин чеги болот. Биз ушул жогорудагы бизге куугунтук кылып аткан, бизге жол тосуп аткан, бизге бут тосуп аткан ошол элдин ичиндеги бир 5-6 адамдын кызыкчылыгын эл ээрчип кетпей, мен элди эч кандай күнөө деп айтпаймын. Анын ичиндеги бир 2-3 адамдын кызыкчылыгынын себебинен ушул биз элдин ортосундагы келишимди бизди мындай жол тосуп атат да. Мен ушул кайрылып кетет элем. Ушул 2-3 жылдан бери бизге ушундай бир бут тосуп аткан адамдарга, тургундарга катуу жазаларды көрүп, мыйзам чегинде тартышыңарды биз суранып өтүнүп кетебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда уктуңуздар. Шыңсайдагы абал экинчи тараптын көзү менен, экинчи тараптын үнү менен кандай экендигин чындыгында. Ооба, мамлекет болгондон кийин мыйзам болот. Мыйзам мамлекеттин ичиндеги адамдардын жүргөн турганын, басканын кылган иштердин баардыгын тескеп, ошону жөнгө салып турат. Ошон үчүн баардыгы мыйзам чегинде болуш керек деп айтабыз да, жана ошол мыйзам чегинде менен жашайбыз. Ансыз баардыгы алай дүлөй болуп кетиши толук ыктымал. Баардыгы мыйзам чегинде каралыш керек. Аман туруңуздар.